Keçe varıp geldim Özgün'e. Ertemen uçup kettim. Geçinde geldim. Antkeni bizge prezident kelip turdu. Rayonga prezident kelgen eken. Bizdin rayonga ötte көп iş жүрдü. Ama men bilişimçe buldur 5 milyar so'mduk iş жүрдü okşayt Özgün'de. Köp жаңылыктар болду, жакшылыктар болду да. Анын ичинен еще мен өзүмдүн кичим экеним Жалпакташ деген бар. Ал жака дагы өтө жакшы жардам берди, баягы элдик демилгелер. Биз ошо Куршап Жалпакташ деген жол бар. Өтө жаман болчу да ушул жол. Ушул жолдун состояниясы үзүлүп калат эле, бузулуп калат эле жол. Көчкү жүрүп кетет. Анан элдер бизде баягы жолдун жамандыгынан транспорт жок кесе болчу да. Попутный деп коебуз, грузовой машиналар менен каттайт элек. Мал ташыган грузотаксилер гана жүрө алат болчу. Ошондой менен чоңойдук да биз. Анан жолдун жамандыгынан жада калса ушу биз менен куда сөөк болгусу келбейт эле да башка элдер. Даже откровенно эле ушундай бир шылдыңдаган учурлар болгондо. Кыздарын урушат эле, көзүңөр жок, неге тиесиңер бул жака деп. Ошол жол бүттү да. Кыскасы. Болбосо Суалиттен бери эле жалынып келатканбыз да, жолубузду оңдоп бергиле деп эле. Ошол канча жылдан бери. 80-чи жылдардан болгондо эле 46 жыл болуп кетеби? Ушул бүттү. Ушуга президенттин жардамы аябай жакшы болду да кыскасы. Ошону ыраазычылык айтып коеюн деп. Күчүбүз жеткен биз өзүбүз деп бүтүрүп атабыз өзү. Анан буга карасак эми жол кымбатта дагы деле. Ал жерде 4 километрдей айыл аралык жол бар. Мектеп менен айылдын ортосу. Окуучулар азыр барбай коюп атпайбы 4 километр. Биз эптеп ыйлап сыктап жөө бар эле окуганбыз болбосо. Анан азыр ошо жолду асфальтташ керек болуп атат. Пока 3 километрдин хозяйыны болду да уже. 2 километрин губернатор кылып берем деди, 1 километрин эл кылса, 1 километр калат ал эми бүтөт. Анан эми ошол окуучулар ташыганга автобус маршрутка сыяктуу бир 20 мест алганда сурадым эми. Жазып калыштыга беребиз деп. Кабыл алуубуз кандай болот? Элдин катышуусу кандай? Элдер жакшы, эми туурасын айтыш керек эмне. Өзгөндө бирок мен ойлогом өзгөндүктөр эле кабыл алат окшосу жок. Ал жерге бар жоктон эле келиптир, Карагузадан деле келип алыптыр, Жалал Абадтан деле, Алайдан деле, Оштон деле баягы арыз муңу барлардын баары эле келет экен да ал жергечи. Анан карасам мен Оокаттан келдим деп сүйлөп атат, мен Алайдан келдим деп сүйлөп атат. Кыскасы ошондой экен да. Эми элди колунан келишинче ар бирин укканга аракет кылып атат, ар бирин чечкенге аракет кылып атат. Ушундай да. Бүт баягы министрлер, ар бир ведомствонун жетекчилери бар экен, ошолордун ордунда ошолорго дайындалып чечкенге аракет кылып атат. Эми көпчүлүк нерселерди бул жерде эмнени айтып атат да. Биринчиден президенттин бул кадамы аябай жакшы. Жакшы эл менен байланышканы. Экинчиден кээ бир ушундай суроолор берилип атат, ошо кичинекей чиновниктер эле чече турган. Мына 70ке чыктым. Мен деле акылы жок киши эмесмин, менде тажрыйба бар, көрдүм, жаман-жуманды өмүрдө эле көп эле узак эмес экен, көз ачып жумганча эле экен. Заман жакшы эле экен, эч ким ачка калбайт экен. Ашып ташкан дүйнөдө эле баш жарган учуру бар экен, жакшылык алып келген учуру бар экен, жакшылык алып келбей наоборот жаман алып келген учуру бар экен. Ушу жол иштеш керек да. Ар бир киши кичине жоопкерчиликти күчөтпөсөк болбойт. Мелкий чиновник болобу, орто зар чиновник болобу, аким болобу эми. Аттай ушу биздин элибиз жаман эле эмес. Мен бүгүн өлүп калсам эртең мен ишим улай турган балдар бар уже. Мен алар даярдаган жок, алар өздөрү эле ошо мени көрүп аттыр эле, ошол иштерди уже такшалып калышты да. Азыр жаш эле жигиттер бар, иштерин жүргүзүп койгон. Иштерине да үлгүрөт. Коомдук ишке деле. Мына азыр мен Тынарбек деген жигитти сен билесиң да. Азыр ошол өзүнүн ишин дагы отлично кылып атат. Иштеген киши бар жок үлгүрөт да. Иштебеген киши ошол беркине деле жалчытпайт, аны деле жалчытпайт. Мына Тынарбек азыр ошо жол курам деп аракет кылып атат. Ошондой эле балдар бар болчу дагы. Руслан деген бала бар эле, аябай эме болгон. Руслан деген бала бар эле, азыр спикер болду, например. Коомдук иштерди аткарып жүрүп элге жагып. Актилек деген бала бар. Кудай буйруса ал азыр мамлекеттик ар кандай ишке даяр. Тем более мына президентский академияны бүткөн.
Өзü kamaz ele minip жүрөт, намыс эле кылбайт. Элдин ишинде эле кылып атышат. Аларга ошолорго мисалы мамлекеттик иштерди бере турган болсо, чын жүрөгүнөн иштеп бере турган балдар да алар. Алар ошол менен тарбия алышты. Жеген ичкен болбой турганын билишет уже алар. Элдин ыраазычылыгы аябай чоң ийгилик алып келерин билишет. Ушапта Музафар деген жигит бар. Бул мен байкап атам да, бул чындап ыймандуу жигит да. Чындап медреселерде жүрүп атат, башка да кыскасы зерикпейт, эрикпейт, көп деле мындай афширт деле этпейт, бирок бир топ үйлөрдү салып берди ушу. Мындай бир жогорку билимдүү өтө мындай олигарх эмес да өзү. Жөнөкөй элдерге айтат, элдер колдойт, тыйын тыпыр салат. Кимдин, мисалы үчүн, баягы өтө мукурап калган үй бүлөлөргө оттун суусуна чейин апарат. Bir gaz gerekirse bir gaz dalı alıp деле тынбайт. Бул баягы биз айтып аткан аннык соопчулук иштерди аткарып аткан ушу Музафар деген иним бар Куршапта. Мисалы үчүн анда илгери мындан бир 20 жыл мурун түшүнгө кирбейт эле, мына ушул Арча бешикте ушундай высший класстагы гостиницалар болот да, мейманкалар. Мына Салымбектер салып тур да, ушундай укмуш, жакшы, таптаза экен. Элдердин руханий байлыктары өсүндө атайын музей кылып коюптур. Баягы байлыкты ушундайга иштетиш керек да. Ал бир эле Салымбекке кызмат кылбайт экен уже. Ошо элдер көрүп алып, мисалы үчүн ушундай баягы кумаралар турат, ол кайсы кылымда, кандай адамдар аны колдонгон, кандай илгеркилер да. Ичине адам бир жагынан дем алып, экинчи жагынан бат элемес экен. Туурабы? Ошон үчүн рахмат Салымбековторго. Бир эле только обычно мындай буюмдарга акча кетирбейт да. Мындай музей анткени ал буларга прибыль алып келбейт ал. Бирок ушул жерге дем алган балдарга руханий байлык келген кишилер, руханий байлык. Мына эселер да. Биздер деле ушул каяктан чыгып аттып ал экен эми ушулар. Жок, базар учардан алат да. Базар учардан алат. Бирок ошо базар учардан бул кимдер чыгарат? Россия чыгарып атабы, биздикилер чыгарып атабы? Мумиздат деп коет. Ушунун сүйүүчүлөрү бар да. Биздин элдер өзү бул дагы байлык да. Ушуларга кызыгып үйрөнүш керек. Ушундай нерселерге, ушундай жалтырак жутуракка бала чагабыз эмтеден ушулар естественный вкусу болуш керек да. Мынаны көрсөңүз СССР эске түшөт. Ооба. 1917, 1967 дейт. Бул эми кырымдар ушинтире берет да. Мына жашыл эмени мен да таанып калдым. Армияда мына жашыл. Ооба. Воин спортсмен деген значокту. Мен 7-класста окуп атып, Ысык көлгө барып призывательный бир значок эмдик жеген эсимен кетпейт, ушундай сонун. Эми бул дагы мындай эстетикалык рахат бере турган, ошондойго тарбиялай турган. Эми бизде көп эле мына ушундайларды топтош, коллекция кылыш да өнөрдө, жакшы өнөрдө, маданияттуу өнөр экен да. А биз бөтөлкөлөрдү коллекция кылып жүрөбүз. Чынбы? Ошон үчүн. Мына Олимпиададагы медалдар экен. Ооба. Олимпиада 80 дейт. Ошол булар бир жагынан ушундай сонун буюмдар, экинчи жагынан булар тарых. Ар биринин өзүнүн тарыхы бар, мазмуну бар. Мына ошо күндөрү барганда болот экенсиң, барып келгенде. Ооба. Мына Москвадагы 3-местен алган бирөөнүн эмеси экен мына. Ушуларды карабайсың, ыргытылып жаткан жерлерин таап, сурап, көбүн сатып алып. Мындай убакытты пайдалуу өткөрсө боло турган гостиница экен да, убакытты пайдалуу. Ушулардын ар бирин көрүп чыкканча эле палан саат өтөт. Көп нерсе эсиңе түшөт. Анан жанында мечит бар экен. Жанында мечит бар экен. Ооба. Отлично, кыскасы, рахмат. Молодцы.